Буга чейин Карагулжанын Кызылжар, Ылайтала, Карагуз жана Кеңеш айыл өкмөттөрүндөгү суу каналдарын реконструкциялоого бөлүнгөн 350 миллион сомдун дайынын издеп, жергиликтүүлөр биздин ТМЖ телеканалы аркылуу президентке кайрылышкан эле. Медианын миллиондор коротулуп бүтпөгөн каналдар деген материалы жарыялангандан кийин Гидробетон строй жоопкерчилиги чектелген коому үн катты. Компаниянын жетекчиси Чыңгыз Исмаиловдун айтымында ири көлөмдөгү каналдарды реконструкциялоо иштери 2018 жылы башталып, учурда 70% иш аткарылды. Каражаттын бардыгы бөлүнгөн. Биз бардыгына уже акыркы мына немелер калган. Лотоктор калган, монтаждай турган. Kalganı büttü. 281 milyon bölünmüyor gene. 281 milyondun 127'si bölünген. Karajat bölüngen уже. Kalganı olsa bölünelek. Где-то 70% bütkön de buyursa жумуштун бардыгын. Ал эми суу курулуштарын куруу дирекциясынын баш кадиси Саид Маматкадыровдун айтымында реконструкциялоо иштери 2017 жылы жарыяланып, биринчи этабына каражат бөлүнгөн. Калганына мамлекеттен каржы бөлүнбөй качан бүтөөрү белгисиз болуп турат. Тендер 2017 жарыяланган, бирок бүтүшү аныкталган эмес. Несепten аныкталган себеп толук бүтпөй калган тендердеги суммачы. Азыр 130 миллионго акча төлөй турган болгон, бирок онун канчасын төлөндү мен точно азыр билбейм. Birinci tender boyunca 110 milyonla tender ötelek. Ошон үчүн мунун бүтүшү толук азыр аныкталып элек. Акча толук чечилип, тең тендер бүтөлек да. Деген менен компаниянын жетекчиси Чыңгыз Исмаиловдон тендердин номери жана анын шарттары тууралуу маалымат ала алган жокпуз. Бирок компаниянын өкүлдөрү Карагулжанын акими Примберди Дыйкановдун колу коюлган төмөнкү документти көрсөтүштү. Анда аткарыла турган иштин жалпы суммасы 398,5 миллион сомду түзүүдө. Кызылжар айылдык аймагындагы Терек-Тала каналын реконструкциялап, 380 гектар жерге сууну Терек дарыясынан чыгаруу долбооруна 50,9 миллион сом каралган. Курулушту бүткөрүү 2020 жылга пландалган. Райондогу 6 айыл өкмөттөгү 1318 гектар жерди суу менен камсыз кылуу долбоору 197,4 миллион сомду түзгөн. Бүткөрүү мөөнөтү 2021 жылы деп көрсөтүлгөн. Ылайтала айылдык аймагындагы тар насостук станциясын ремонттоп, Ылайтала каналынын 11,25 чакырымына темир бетон курууга жалпы суммасы 130 миллион сом. Курулуш 2020 жылы бүткөрүлөт деп көрсөтүлгөн. Кызылжар айыл аймагындагы Ак Тектир каналын реконструкциялап, суга сууну Узун айрык суусунан алуу пландалган. 16,6 миллион сомду түзгөн долбоор 2020 жылы бүткөрүлөт деп көрсөтүлгөн. Райондук суу ресурстар агенттигинин жетекчисинин билдиришинче, тендер 2016 жылы жарыяланып, 2018 жылы бүтүшү керек болчу. Реконструкциялоо иштери толук аткарылбай, ушул күнгө чейин 25-30% иш аткарылды. Фактически аткарылганы Түркия лоток койду, демесине 1,5 километр жерге. Калган иштер жумуш ошо боюнча токтотту. Kança procent atkарылды ага? Biz жылдын жыйынтыгында дагы биз ошол маселени коюп, өкмөт Таштаналиевичти чакырганбыз. Биз ушул жерден келип, өзү ошол элге айтып берсин депчи. Анан жана улуттук коопсуздук кеңеши туура келип калды да, биз 24 февралда өткөздүк. Анан ошого туш келип калыптыр. Тигил Көкүмбек Таштаналиевич келе албай калды да. Биздин редакция мамлекеттик суу ресурстар боюнча агенттигинин жетекчиси Өкүмбек Таштаналиев менен телефон аркылуу байланышты. Ал Карагулжадагы каналдарды реконструкциялоо иштерине таптакыр тиешеси жоктугун билдирип, бул суроолорго агенттиктин аткаруучу директору Алмаз Сокеев жооп берерин убадалады. Бирок ал дагы интервью берүүдөн баш тартты. Ушул тапта тендерден утуп чыккан Гидробетон строй компаниясы сөз болуп жаткан курулуш быйыл сентябрда бүткөрүлүп, пайдаланууга берилет деп убадалоодо. Ажыбай Пайзидин уулу Арген Нуров, Нургазы Жалалдинов, ТМЖ жаңылыктары.